бир эле учурашууну айта турган болсом, күн сайын жолугабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга чейин учурашкандар, кутманды таң, узактанчы, азыр деле ушинтип учурашпабыз го. Амансыздарбы, амандык деген сөздөр менен учурашат эле. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам учурашуу маданиятында Алла Тааланын өзүнүн атын айтып учурашканды үйрөттү да бизге. Болгондо дагы жөнөкөй ат эмес, 99 атынын тынчтык атын бири-бирине каалап, Алладан тынчтык дагы сурап, бири-бирине тынчтык дагы каалап, тынч жашоону каалап, ушундай учурашууну берип койду. Ошондуктан дайыма биз учурашканда сөзсүз бири-бирибизге Алланын тынчтыгын каалап учурашышыбыз керек. Ассаламу, Алланы эстеп учурашышыбыз керек. Ассаламу, Алланы эстетип учурашышыбыз керек. Ассаламу, Алланын тынчтыгын дуа кылып учурашышыбыз керек. Ассаламу, менден амансыз деп убада берип учурашыбыз керек. Ассалам. Жөнөкөй эмес, бир саламга эле 10 сооп. Алейкум ва рахматулла 20 сооп. Ва баракату 30 сооп. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбыздын жүрөктөрүбүзгө өзүнүн тынчтык сыпатын берсин. Жана тынчтыкты каалаган инсандардан кылсын да.